Шыңғысай эли бүгүнкү күндө көмүргенин казуучуларга карата каршы экендигин билдирип. Дубиналарды жыгачтар алып алышып. Өзүңүз эми ошо элдин арасында жүрөсүз, ошол жердин жергиликтүү тургуну катары. Мен суроомо жооп ала албай калдым. Бул менин өзүм жеке кызыкчылыгым эмес, бул элдин кызыкчылыгы. Менин атым Султан Жыгалбек. Ошо шында көрөлүп өскөн. Эгер мыйзамдуу боло турган болсо, биринчиден эл каршы чыгабы. Жаш бала менен ойлоп жүрөм силерге. Дагы бир жолу айтам. Эгерде алардын коросуна, алардын үйүнө эгер биз 1 метр жылып кете турган болсок, мен ошол жерде азыр укук коргоо органдары кандай орган болбосун, мен ошол жерде бардык жоопкерчилигиме жана мени тартууга мен өзүм кепил шарт түзүп берем да, мен айтканда өзүм мойнума алам да, кепилдик алам. Ушул жерден көмүрчүлөр келип, эс уруксат бергенде бир эмес 2 короону бузуп киришиптир. Канча түп мына көмүрчүлөргө канча түп нерсени жок кылдып жүрүп атат. Сырга мырза, Шыңсай боюнча иш алып барып жүрөсүздөр. Ушу Шыңсай эли бүгүнкү күндө көмүргенин казуучуларга карата каршы экендигин билдирип буга чейин дээрлик жылдап көп убакыт болуп кетти. Кече жакында эле биздин редакцияга дагы ошо көмүр казуучулар ошо өздөрүнүн пикирин билдирип, ал жакта дагы ошо уюштуруу иштеринде маселе болуп жаткандыгы, элди курал катары колдонуп жаткандыгы тууралуу ачык эле айтышты. Бирок кандайдыр бир фактыларды келтире алышкан жок. Ал жерде ошо сиз жөнүндө сөз болуп жаткандыгы айтылды. Өзүңүз эми ошо элдин арасында жүрөсүз, ошол жердин жергиликтүү тургуну катары сиздин оюңуз кандай ал ошол абалга? Биринчиден ассалому алейкум, кыргыз элим. Кечеги ошо чыккан маек боюнча атайын ушу жолу ушу уюштуруп жооп берип коеюн дегем. Анткени маалыматты жакшы жагынан түз жана жеткирмейинче кыйын да элди эмедеш үчүнчү. Мен атыма Жыгалбек Султаналиев жана эниси Асылбек Султаналиев деп арстан ишкер көп сөздөрдү жалган жана жалоо иштер менен сүйлөптүр. Бул негизинен жалган. Бул менин өзүм жеке кызыкчылыгым эмес, бул элдин кызыкчылыгы. Мен өзүмө биринчиден тааныштырып кетейин. Менин атым Султан Жыгалбек. Ошо шында төрөлүп өскөн Тургунбек чоң атам Султан атамдын баласы болом. Эми буну айткандын себеби, көпчүлүктөр комментарий берип атасыздар да. Бул кийим, бул каяктан келген депчи. Ошо шыңдын кулуну болом. Эми арстан ишкер бул 7 айдан эмес, бул күрөш, көмүр күрөшү көп жылдан бери келе атат. Жылдап. Мына Темирлан мырза, мен сизди чакырдым. Ушуна көйгөй бар. Ушуну бизди элге үн угузуп бериңиз деп. Мен сизди биринчиден чакырдым да. Чакырдым. Сиз көрдүңүз акыбалды. Эл менен тааныштык. Бул жактан министрликке дагы келдик. Ооба. Бул жерде болгон фактлардын баарын көрсөттүк. Бул жерде биздин кайрылбаган жерлерибиз калбаган да. Көп жерлерге кайрылдык. Анан ошо арстан ишкер эч эле түшүнбөй атат да. Бул ишкер ишин алып барыш үчүн биринчиден баягы мыйзамдуу деп баштады. Мыйзамдуу бардыгы деп. Эгер мыйзамдуу боло турган болсо, биринчиден эл каршы чыгабы. Бул бир маселе. Экинчиден лицензия, тиги документтерим бар, бул документтерим бар. Мен токо чарба менен сүйлөштүм дейт. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе, ал жерде эл бар. Элден кийин ошол жерде жергиликтүү депутаттар бар. Турабы же тура эмеспи? Ошол жерде айыл башы бар, айыл өкмөтү бар, аким бар. Ошолорду көзгө илбей, ошол кечеги жакында болгон окуяны буга алыска кетпейин, буга да эфирлер чыккан. Кечеги окуясы жакшыбы? Вагондо эч кимге маалымат бербей эле барып түздөн түз ошол жерде короолордун мына азыр видеодо да көрөсүңөр. Мына видеолордо короолорду ачып, элердин уруксат сурасы жок эле ошол жерден КамАЗдын, нефтебазанын КамАЗын алып туруп ошол жерде вагонду айдап, ошол жерде жаш келин ошо баласы менен күйөөсү менен чыгып туруп, токтот десе, салып үргөн ошо жакшыбы? Огород төлөп кетишкен, Огород тегелеп кеткен, ошо үйдүн астындагы огородду. Чөп маселесин азыр толук кандуу көрө аласыңар, азыр могу жерде эмеде видеодо роликтери бар. Биздин өзү шөбүбүз накай быйыл чөп жок болуп атат, өзү Кыргызстанды балтырсак деле. Уйлардын баардыгы кирип кетти. Эшигибизди ачып, мыйзамсыз эле кирип, вагондорун алып өтүп кеткен. Бизден эч кандай уруксат сураган эмес. Эс болом. Ушул жерден көмүрчүлөр келип, эс уруксат бергенде
бир эмес эки короону бузуп киришиптир. Биз чындыгында уруксат берген эмеспиз. Бул күрөш 3-4 жылдан бери болуп келатат. Биз ошондон бери эле каршыбыз бул көмүргө. Буюрса до конца турабыз. Баарыбыздын бул жерде кызыл китептерибиз бар. Эч кимдин уруксаты жок эле. Короолорду ачып кирип, уйлар кирип кеттир. Быйыл билесиздер, чөп бардын эле бардык жерде эле проблема болуп атат. Могул жерде менде видеолордо бар, тартып алган видео. Ушул жердеги чөптөрдү анан могул мыйзамсыз алып келген вагонун алып кетсин. Вагонду тартып койсоңуз, биз общий Шыңсай эли бул көмүрдү казышка каршыбыз и акырына чейин турабыз буюрса. Ушундай тынчыбызды бузбаса, элибиз, жерибиз ушундай куроттой болгон жерибизди бузбаса, эгер ушул жерден көмүр казабыз десе, мындай жакшынакай тоолорубуз ham кулап кандай акыбалга келет, сууларыбыз жабылат, бул жерден аябай көп булактар чыгат. Жакшынакай жерлерибизди, кооз жерлерибизди бузабыз деп тынчыбызды бузуп атышат. Мен şu yerde жергиликтүү şu элде şu балдардын аксагалымын. Bu жерде 100ге чыккан адамдар болгон. Биздин шың статусу бар. Шыңсай деген статусу бар. Биздин Шыңсай статусу болгондо 20 болгон эмес, Шамалчыда болгон эмес, Кызылтуу болгон эмес. Bu жерде башчылар, бийчилер баары şu жерден шайланган. Şu жерден кеткен. Аксагалдар кеткенден кийин, ошол жерде калган айың аксагалы менен мен болгон. Ушул жерде туулуп, ушул жерден чоңоюп, ушул жерден 3 жылдык армияда кызмат кылып, кара 3 жылдан кийин келип дагы ушул жерде жашап атам мен. Ушул жерден 76-га чыктым мен. Өткөндө ошо мына ушул эмен башчысы менмин деп, жана Карабалаев деген милиционер бала, ак суунун окуясында бүтүн ок жеп кеткен бала ушул баштап келдим. Onu kırgap kelip oturup büt görsetmek adam. Görüyorsun, o yeri gördün mü adam dedi. Onu eksik oturun turar. Bunu ekmenin kaza olacak. Sen diye kaza tamam olsan, bu tüyün boşaltsan, bu toğuk ayakvarak, yeter bir geçiş yer kıyımdaydı, yağımçaydı, köşkü gürüt, yerden verin buzat. Desem, anday var oturgan bolsa, toğandarım için ben ketken arası katına geçtim, geç yürüyorum deyip ketken. Arkasından bunu satınız koyuş. Hiç kaçsa biz elimizde yerimizi satmayız. Aksakal katları, bir şeyde yaşayan aksakal katları. Hiç kaçan elimizi yerimizi satmayız, hiç kaçan yerimizi kazdırmayız, vermeyiz daha. Emi bunda okup durun. Kokustan bir yemen yaş ballar var oturadi. Kokustan bir çır bolup ketip, kan tökülüp ketse, kim cevap beredi? Yemin oşo kömür kalanlar cevap beredi. Oşolar cevap beredi. Oşo uçaskoylar cevap beredi. Bu şekilde koştuklar uçaskoylar cevap beredi. Kim cevap beredi anam başka? Sizden soranız, elinde soğuk etmesen, elde kıynabastan, yaşayan elde töç koyun. Sizin açıp verin bir şey bir. Hakikaten açıp verin. Uşu baldar şeyden. Hükümetten bir son pul almaydı. Hükümetten baldarına pensiya almaydı. Baldarına avlaşmaydı. Sadırnur Hocayip. Siz katcan kalasanız televizyondan aytasız korrupsiya menen el bilgeleşip güreşeylip korrupsiyani joklaylı. El güreşip otat, korrupsiya jok kılan jok. Korrupsiya kuch alıp otat. Gündönge baratat kuch alıp ministrasi baş şerik prezident aytты, biz kol koyduk dep, bizdin kızıl kitaplarımızda jokka çıkarabız dep hareket kılışıp atat. Bilok koldan gelbey atat. Bunlar bugün mıйзамсыз gelip, görüngen jerdibizde teşip, mыйзамсыз elge baş iyibesden baldarımız aldından çıksa kamayыбыз dep korkutup. Пожалуйста, par kamap koysun. 5-10 kamayıp, 10'un kamayıp. Tezrak çetmeseniz, tezrak mıйзамга gelmesek bir mıйзамга. Hiç kaçan bir yerde biz berbeyimiz. Tuğul ösken yerimizde hiç kim aldırmayız. Baldar kuçalıp geçsez, oşo Arslan degen cevap verir. Men ötkönde de kaytkamın. Kaçan gelse mineke gelişet, bizi basındırıp gelip çoğdorı geliyor. Ötkönde Bişkek'ten geldi çoğdor. 100.000 cevap algansıp, bu şehirdeki bir tüp nerseni kıybağla biz cevap veriyoruz dedi. Kança tüp, buna gömürçilerge kança tüp nerseni çok kıldır uyup atar. Onu olacak varsanız milyon degen arçalar, misteler, yerler, kırtışları çok bolup buna elin korkusun göğüt olat. Emin bundan keyin dağı gelip atsa bunu zorlarız kılap biz kayık olağız. Bu şehirdeki yaşaçıların bardığı hiç kanday hükümetten bir son payda getirmeydi. Albaydı. Niye dese özüngön tilingler verirken, özüngön mal kelingler verirken. Buna görüp atas, vagonlarda ak gelip koydu. Ertelek için çeçip veriniz. Biz gubernatörga gayrıldık, hakimge gayrıldık, hükümetge gayrıldık. Buna barattırgan jerimizin bardığı akırkı surok siz kaldınız. Emi sizge daha barışka turu gelip otar. Oşon için bizge yardımınız gerek. Buna egerde bu şehirdeki el ministerdi çakırdık, surandık, minister geldi. Bardığını aytıp verdik.
düşündürüp ketdi, 2 aydan keyin çeçip berебiz dediler. 2 aydan keyin çeçpey ele qayta 2 aydan keyin kucaltıp koyup al işten ketip kaldı. Al ketkenden keyin daha birisi gelgendir da. Men dele kıyrat bilen dep kıyratkany uşol. Eldi kıynap atat, eldi hiç tınçın koyup atat, tünküsün gelip korkutular bolup atat. Her yerden telefonlar çalıp atat. Korkutup aksakallarыбызды жаманатты кылышып атат. Elibizdi жаманатты кылып атат. Hazır daha gelsek arkasından mına kaçıp ketip kalıptır. El şerde kütüp oturabız. 2 gün bolsa 2 gün, 3 gün bolsa 3 gün şerde jatabız. Gelişsin erterek. Эми мен таң калганым бул Арслан ишкер бүт нерсе боло берет деген маанинде кылып атабы билбейм да, түшүнбөйм. Эми айласы кеткенби, эми Жыргалбек деп мени өзүнүн кызыкчылыгы бар, өзү казат дегенге мен таң калам. Бул түшүнгөн адам. Сен кантип казасыз? Эми элестеткиле да мен ага негизинен биринчиден шыгып болуш керек. Эми мындай таң калыштуу нерсе бар да, азыр кече бул өзү казат деген нерсе көптөр ойлойт болуш керек мени бизнесмен депчи, ишкер депчи. Жок, мен ошо жөнөкөй эле жумушта иштейм да. КТК ГЭСте Бохорда иштейм. Түшүнүктүү. Анан дагы бир жолу айтканым ошо Арстанга таң калам да. Ошол жерде элди сыздатып, элди ыйлатып, ошол жерден кантип дүйнө табам дейт да. Бул бир. Экинчиден жана кечеги эмеде айтылып атат да, өзүңүзгө эфирде айтып атат. Биз эл менен макулдашып ал жерге жол курат элек, анан садик курат элек, эме деп айтып атат да. Мен таң калганым ошол жерге, ошол жерде талкаланган жерге эмне кереги бар дейм да, куруштун. Максаты жок. Максаты жок. Анан мен дагы бир ойлорум менен айтып кетейин. Шын бул тарыхый статусу бар айыл да. Илгертеден ал жерде болуштар, бийлер чыкканда, аны экинчи Арсланбаптай эле сезебиз да бизчи. Трассага жакын, Шамалсайга жакын, Кызыл Алмага жакын, Ташкөмүрдүн өзүнө деле жакын, Теңдик айылына, Чүйсай айылына, Кудуксай айылына жакын да. Эми ошол жерде казылган чыккан көмүрдөн газдын зыяндуулугу бир. Ошол жерде булактардан аккан ошол гез эмеге нарын суусуна коят да. Ошол жерлерге мен зыяндуулугун мен таң калам. Азыркы биздин жашоодо максатыбыз эмне? Кыргызстан бул келечекте Кыргызстан өнүгүп өсө турган мамлекеттир. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Жер аянтыбыз кичинекей. Тоо эмне сулуу жерлерибиз көп болгону менен жер аянтыбыз кичинекей. Кайсы областка барба, областта участка проблема. Туурабы же туура эмеспи? Бир үй бүлөгө, жаш үй бүлөгө 4,5 участка алыш азыр маселе да. Эми ушул жерлерибизди биз сактап, эртеңки күндө, мисалы үчүн Шың айылы Нокен районуна карайт да. Ошол жерде адык-айшуу базаларды куруп, спортивный базаларды куруп, мал чарба, жайыт маселелерин өнүктүрүп өстүрсөк болбойбу? Жок деген ушул эки ишкердин кызыкчылыгы үчүн талкалатып, ошол жерде жок кылуу керек барбы? Түшүнүктүү. Анан мындай да бир нерсе айтып коеюн. Ташкөмүрдү сиз Ташкөмүр шаарына баргансызбы? Баргам. Ошол жакка, Тегене жакка, Жаңы жол жакка кеткен жагын билесиз да? Билем. Ошол жердин акыбалы кандай? Кечирип кой. Ошол башка сөз жок. Ошондой акыбалга калтырбаш үчүн биз ошону күрөшүп жүрөбүз. Биз максатыбыз эмне? Ал элдин кызыкчылыгы багы ата бабасынын ата жолун деп, ата журтунун бардыгыбыз эле ата журтта болгонбуз. Негизи ал жерде жаратылышты бузбоо, экологияны бузбоо, жерди сактап калуу. Бизден дагы мына келечекте Кыргызстан өнүгүп өсө турган мамлекет. Бизден кийинки муундар чыгат. Бизден да кыйын жигиттер чыгат. Акылдуу, илимдүү. Ошондой жерлерибизге бир нерселерди курсак болбойбу? Талкатышкан зарылбы ошо эки ишкердин кызыкчылыгы үчүн. Ал ишкерлер көмүрдү казат кетет. Эгер мамлекетке керек болсо, мамлекет өзү каза турган болсо, мамлекет деп атпайбы? Мамлекет каза турган болсо, Сайыз убагында кылып, Ташкөмүр шаарында кылып, жакшынакай туннель менен зыян бербеш үчүн казылган ошолор. Казат мамлекет өзү керек болсо. Буга чейин ошо эл чогулуп губернаторго чогуу бардык элек. Бул губернаторго барабыз. Губернаторго чогуу эле бардык элек. Ал дагы ошо жеринен көрөм, тиешелүү органдар баарын чакырам деди эле. Андан кийин ошо мен министрликтин орун басарына Тумановго киргенде ал дагы ошондой сөзүн берди эле. Дегенкиси ошол аралыкта эмне иштер болду мамлекеттик органдар тарабынан, эл тарабынан? Жакшы суроо бердиңиз да. Туманов, урматтуу Туманов азыр тилекке каршы жумуштан бошоп кетти. Ал жакшы биздин дагы бары берип, кайрылып берип, биздин жогоруда турган тааныштарыбызга, билиштерге баарыбызга айтып берип, министрдин өзүнүн кабинетине сиз менен да барып суранып атып, келген зорго. Келди, көрдү, келип көрдү, бар жеринен көрдү.
таң калганда ушундай жерди берип койгонуна өзү өкүнгөн да. Лицензияны биз значит бу жерде карабай туруп бергенине. Карабай туруп бергенине. Эми ошо Туманов өзү да кайтты да, көп биз адашуу эмелер чыгып калыптыр, мыйзамдар депчи. Биз биринчи жерди көрүп туруп анан лицензия беришибиз керек экен деп кеткен да. 2 айдын ичинде жакшы жагына чечип беребиз деп кеткен. Андан кийин өзү жумуштан кетти. Анан өзү жумуштан кетти. Андан кийин анан дагы ушуга кыстарып келаткан нерсе, ошо лицензия деп көрсөтүп атат Арстан, мына лицензияны биз алдык мыйзам чегинде. Карасаңыздар 30-декабрь 2022-жылдагы деп турат да. Эми караңыздар, ошол лицензияны берип атканда ошонун колу Тумановдун колу бар да. Эми ошону дагы мына кече бир жаңылык келди, Кутманованы ГГМБ кызматкерлери кармады. Эмне себептен? Жөнүн кармабайт да. Значит, буга чейин лицензиялар мыйзамдуу берилгенби, берилген эмеспи? Ишкерлердин ортосунда, эл менен ортосунда кызычуулардын көп көрүп турат да, Кыргызстанга мына чыгарган сиздин эмеңиздин, эфириңизди буга чейин канча деген телевидениеге кайрылдык турабы же тура эмеспи? Ошонун мыйзамдуулугун караш керек. Анын лицензияны берилгенде мында караш. Лицензиянын өзүнүн берилген деген караш керек дейсиз да? Лицензиянын өзүнүн берилгенде эмне 30-декабрда берилип атат 2022-жылда. А буга чейин эфирлерге дагы эфирде болот. Бул жогорку кеңеште каралып деле Туманов өзү айтып атат. Биз Кутманованын буйругу менен 186 лицензионный заявкаларды карап, безрошенный заявкаларды карап, ошонун ичине этнон группада кетип калганбы деген. Ошондой маселелер бар. Ошону видео групптан көрүп, ошо көрсөңүздөр, көрсө ошо үчүн айткан сөзү. Айткан сөзү бул. 186 лицензиялык комиссиянын просроченный заявкалары бар экен. Ошо 186 лицензиялык заявканы жабуу максатында бизге министрден монда задача коюп атат. Ушул негизинде биз ишти жүргүзүп атабыз. Аны жаап атабыз дегенбиз жерден. Бирок ошол эле учурда тиги этно компаниясы аерде бар экенин мен байкап атырмын дедим. Жанагы дагы бир жолу айтып берейин, жана Арстан ишкерге, жана жанындагы юрист мырзагачы. Юрист мырза негизи барган эмес да. Ал жерде болгон эмес. Болгон эмес. Биз чогуу болдук деди го. Жок, айтып атат. Мына жерде Арстан сүйлөгөнү көп калп да, жалган. Буга чейинки эфирдеги да жалган. Кечеги баргандан кантип барды ал? Ал барган жок, ал качып кетти. Ал вагонун апартып коюп туруп, качып алып кетип калды. Кайра чакырдык аны. Качкан. Анан чакыргандан кийинки окуя. Кийинки окуяда келип атпайбы? Анан жана жерде айтып келип атат, биз арыз жазып, милиция органдарынан естип келип, жок, милиция органдары мен мындай түшүндүрүп айтып кетейин. Бирөө бир жерге барардан мурда, мисалы үчүн уруксат алган мыйзамда болгон болсо, эң биринчи айыл өкмөтү кабар болуш керекпи? Ооба. Айыл өкмөтүнүн кабары жок. Ошол жерде органда милиция органдары бар, Нокенин достук айыл өкмөтүнүн. Ошолордун кабары жок. Биз менен чогуу барбадыбы? Эл менен. Эл менен чогуу барды. Ал тиги кайсы милиция кызматкерлери? Ал кызмат эме Жалал-Абадтан келдик дейт. Биз ошо жаңы КАМАЗ менен келген вагонду короп келдик дейт. Охранный эме экен да, сотрудник экен. Күзөтчүлөр. Карагыла айырмасын. Буну Нокен ошо райондук милиция кызматкерлери өзлөрү да тастап берет. Далилдеп берет, айыл өкмөтү да далилдеп берет. Бир дагы бир жолу баса кайталап кетейин. Жергиликтүү бийлик, эл, депутаттары, айыл өкмөтү, акимдин кабары жок жерге мен таң калам кантип барганыначы. Ана иштебей эле койсун акимдер, ана ишкерлер иштесин турабы? Барып. Силер бул боюнча тийиштүү органдарга кайрылдыңарбы? Кайрылганбыз, бул Ген прокуратурага чейин биз кайрылбаган. Жок, кече жакындагы окуя жөнүндө. Жок, кечине жакындагы окуядан биз алар арызда жазылган, жана короосуна кирип кеткенде мыйзамсыз кирип болгон үчүн алар алып кетишкен. 1-2 күн убакыт бергиле деп, азыр ошол бойдон иш аз процессте жүрүп атат да. Түшүнүктүү. Менин суроолорум бүттү. Сиз жыйынтык сөзүңүздү айтсаңыз болот. Мен ушу кайрылып кетип элем кыргыз элиме, жана Сокол медианын көрөрмандарына биринчи бир нерсени жазардан мурда түшүнөлү. Эмне болуп атат, эмне үчүн, максаты эмне, кандай болуп атат. Анан казыш керек да, минтиш керек да деген сөздү токтотойлу. Аллах улуу зат, бардык нерсени таразалап туруп, анан бир комментарий берсек жакшы болот эле. Биз күйгөнүбүздөн айтып атабыз да. Күйгөнүбүздөн айтып атабыз. Күйбөсөк макул кассын дейт элек. Болбогон нерселер болуп атат бул жерде. Бу биз Кыргызстан эли буга чейин деле көрдүңөр, канча YouTube каналдарына чыкты, канча телевидениялардан чыгып келатабыз. Ошо сиздерден бир суранычым, таразалап жакшы эле бир комментарийлерди берсеңиздер, бизди колдой эле койсоңуздар. Бул маселе ар бир областта бар деп ойлойм.
кен байлыкты казыш керек. Эгер мамлекет өзү каза турган болсо, анан жеке ишкерлерге берип да талкалаштын кереги жок деп ойлойм да. Президент Садыр Нуркожаевич, şu елдің көйгөйүн чечпеш үчүн акыркы бара сизге кайрылып атабыз. Бир гана сиз чечип чечпесеңиз эч ким тоготпой атат. Райондан да тоготпойт, облустан да тоготпойт, акырына келгенде көмүрчүлөр өздөрү кожайын болуп, элди тоготпой, үйлөрүн бузуп, забалдарын бузуп, керек болсо кызыл кетеңдерди чокулуп коебуз. Колуңан кайры алып кетишке биздин акыбыз бар деп элди коркутуп, балдарды коркутуп алып келип кетип атышат. Бу кандай жашайбыз? Бу жерде эл bir gana şu tınçlıkta kalaydı. Hükümetten bir son pul albaydı. Hükümetten bir son baldarına pasöbe albaydı. Şöyle 4 malım bakıp 4 malım tınçlık kıladı. Başka tınçlığı yok. Bir yerde svet yok. Bir yerde tok yok. Bir yerde radyo, televizyon degen yok. Televizyon degen yok. Elin tınçlığını bulmasdan biz de jakşı kaval alıp aile hükümetine kavarlanıp şu bir jakşına kadar jaşoğa çeşip bulup verseniz de soranabız. Soranabız. Elden ruhsatı yok, mıyzamsız gelip kazıdı. Elden ruhsat yok. Hükümetten ruhsat aldık. Hizmetçilerden ruhsat aldık deyip toğutpay, eldi toğutpay basıp gelip atat. Üçüncü yol bakana gelip sürüşü, ekmede kaytarganımız. Ona koyulgan ekskavatordağı el joktap gelip koyuş olgan. Hiç kim yok da toğut. Hem de el jokta gelip almadı, yerlerini bozup, elini bozup gelip oturuşattılar. Eldi toğutpay atat. Prezidentin degen kim? Gerek bolsa prezidentiniz alып kел деген сөздер чыгып атат, Шайбек дегенден. Президенттин тоғытпай атыптыр. Керек болса сизден тоғытпай атат, кожайын. Азыр ишкерлер айтып атат, азыр биз элден уруксат сурабайбыз, анда мыйзам жок азыр деп атат. Элден сурабайлы каза беребиз биз. Biz Karamanlar'da elder işi, Tokoy Şarvan'ın. Can Dünger'den büyük çok işemmesin. Gelip elli çoğultu şunday bolgan mı bir surap koyuşkasıların akılar var da, sonra mı? Al bolgan da. Ona ne, Fatır ne, bir olaydı. Oşunu sen bardığın mıyzamdı deyip atar. Mıyzamdı olsa, ülke el toptal koydu. Mıyzamdı olsa, bari sağlar soğun iyi olur. Ben canıyla ayttım bana. Her kendinin kiçi tuğul ösken yeri var bana. Men uylagım gelip turata işler kalınsa ne olur? Gelecek. Yerden el kayaka göçüp barar. Ben ayttım bana. Şayloo bolovu, şerde şayloo uşasıdası var göçürme. Svettin jarığında karangında gelip tur şaylaşat. Bala çakanı taştap koyup şırapnen götürüp geliyor. 100%. Koldaşat. Prezident şayloo bolovu, deputat şayloo bolovu koldaşat bardığı. Çekede kalmayıp tiyakta kızlardı. Hazırga şeydi oşondan. Gelgen memleketler bu vakitlerin arızdanıp birdeke suragan. Svet kurup ber degen emes, yol kurup, mektep kurup ber degen emes. Arızdanbayıl özlerin tirişini ötkörüp keleyt atmana. Mine mal çarba minen 100%, cahit minen, iste minen. Kudaya şuur, mundayın istelerdi bizim örüngü Kudayın bergen eken demekkenin bilen ben 13 yaşıma işte erişkem kalgan demedim. Badam işte, o şeyin hiç kim bilmedi. Demi oylanıp görmeli. Buna bir yaktan gömür şunday gete turgan bolsa, Kızıl Almanın içine göte turgan bolsa, Kızıl Alman içinde günge yeteskeyin 200 metreden işte bilmesin ben murdum geçmeli. Ama bunun içinde saydı içindekiler bakdarıga su toplayıp bir ayda kurgaydı. Ben teskere aktarsa bulmayman öz yolunu. Uşunu jakşı jetkirgen ıldy kız onodagı jetekçiler tuura emes bolup atat. Birtke akçаны alıp turup oşoga kol koyup berişip koyup atat. Jakşı görüyorum. Joksa kızmatынан ketesin dese oşentişip atat. Antaş gerek mında. Kusur uğrat mında yerlerden. Kim kol koygan bolsa Kuday urip ketет. Kargış şet. Mında bu şın say degen status men bilsin 3000 yıldın tegeregindeki status. Perevotu yok mu? Kıtaylar koygan bu, Araplar koygan bu belgisiz buna. Arap görgelen çıkmadı değil. Yok anda. Ana oşonu bilip dur öyle, madde öyle bere salıp, koldu koyup salıp, ehtiyat kılış gerek bolsa. Oşonu şundan Sadыр Nurkожаев, eğer görüp kalsa, hurmatlı Sadыр Nurkожаев bizdin nemezdi, göngül bölös, vakt bolup kalsa barıp, 5-6 kişi olup, priyomuzga girgenge, hareket kılavuz düşündürgenge, tarzı bir şey işiniz bolsa, buna kırga gelip, görüp, şeyden aytsın. Buna şu tatıktı bu kazanға, tatıktı emesin. Şu yerde el gerek mi, gerek emes mi? Konstitutsiyadağı, 1. statiyadağı yazılgan el birliktesi jerinesi degen yer var. Özü Sadыр Nurkожаев aytıp atat. Yaşıl bak, yaşıl aymak, toğ taştı saktayın dep kakşap atat. Oşonu buyaktagılar uğuş gerek de burmalay örbeyle gömür çıkat gen kokuydu. Eldin taqdırı gerek mi? Je gömür gerek mi? Tarağı salıp göç gerek mi? Gömür de tükenet, el kayak var. Kayka barıp göçürme var. Gömür 5 yıldır, 1 yıldır, 10 yıldır. Anan görür, yol salıp versin.
kız emezse mına uşumleye ne olup atatdı derdi. Şerde elder ilaç duran bolup atatdı. Ali biçe bul vakat çeysen götürüp gel jetekçiden. Şu işin sayedinde bir aradan paralandı. Qanday çoğuntaşlar geldi? Aylık hükümetin başçısı, hukuk korgonu başçısı, ekologiyanın direktörü, Cuma günü, ulu günü şunday işlerge baratады. Бұл тарих. Біріншіден тоқтам биік тұрауы, же мыйзам биік тұрауы. Айтшы мынакей. Мыйзам. 2012 жылы мыйзам қабыл алынған. Мал келіне қоросына емес зиян келтірсе 3 жылға 5 жылға тартылады деген мыйзамды садыр отменять еткен жоқ. Сен бұны білішің керек. Оқу қорғаушы біліш керек. Айлық үкімет бұны біліш керек. Ал силер бұны білбейді деп отырсыңар ба? 2012 жыл қабылған закон мыйзам иштебейт. Елдерді қинап, жеп алып, адыр видеоға түсіп қалам деп алған немеңе ақтап атасың да. Бұл жер, жер лесхоздың жері. Мына менің үйім ушул жерде чоңайып алды. Төйлеп буздырып кирди бияка. Баскынчылык менен кирди. О, кач адамда